кетип калдым. Тыгар, сен ойночу. Тажап кеттим. Жүрөк эле энемден жомок угуп алып. Энемдин толтура жомоктору бар. Жүрү эле барсам. Энеке, бизге жомок айтып бериңизчи. Балдарым, жомок уккуңар келип калган го, Андемесе мындай, жалаң эле кыргыз эл жомокторунан окуп берчү элем. Эми мында боордош Жапон элинин жомокторунан окуп берейинби? Макулсуңарбы? Андемесе, бул жомоктун аты жакшылык жерде калбайт деген жомок экен. Илгери Жапон аралдарынын биринде Урашима Таро деген жигит жашаган дешет. Ал күнүгө деңиз бойлоп балык уулачу экен. Урашима Таро бир күнү кичинекей бала ташбаканы тентек балдар кармап алып, кыйнап жатканын көрүп калат. Мындай ташбоорлук туура эмес экенин балдарга түшүндүрүп, анан ал бала ташбаканы деңизге кое берет экен. Арадан канча айлар өткөнүн ким билсин? Айтор күндөрдүн бир күнүндө Урашима Таро деңизде балык уулап жүргөн жеринен баягы ташбакага кезигет. Ал чоңоюп таанылбай калган эле. Ташбака адамча сүйлөп кайрылат. Мени тентек балдардан кутказган жакшылыгыңды эч качан унутпайм. Ошондон баштап экөө достошуп, ташбака Урашиманы үстүнө отургузуп алып, бир аралдан экинчи аралга кайыгы жок эле жеткизип турат. Ал экөө эртең менен деңиз жээгинен кезигишип, кечинде кайра ошол жерден коштошуп, бактылуу күндөрдү өткөзүшүптүр. Жапон элинде дагы жакшылык жерде калбайт деген макал бар. Ал ушундан калган дешет. Көрдүңөрбү балдарым, мына бирөөнө жакшылык кылсаң, ал кайра сага жакшылык кылат. Анан ошон үчүн жакшылыкты көп кылгыла. Боорукер болгула, кечиримдүү болгула, бири-бириңерге кайрымдуу болгула. Эч качан жаман сөз айтышпагыла. Жомок жактыбы? Ооба. Эми жомоктогу баланын аты ким экен? Урашима Таро. Азаматтар десе. Анан жан-жаныбарларды урган, кыйнаган жакшы бекен? Жок. Жаман, болбойт, Жомок жактыбы анан силерге? Экинчи Б классынын окуучулары Рания, Турар, Тумак, Мамбет, Кендирбаев мектебинин окуучулары.